Арбаңыздар түз эфирде күндүн маанилүү жаңылыктарын баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Өлкө Кытайдын логистикалык картасында өз ордун кеңейтүүдө. Сиан шаарында Кыргызстандын логистикалык борбору курулат. Анын өзгөчөлүгү тууралуу бүгүнкү чыгарылышта Кытай мамлекетинде дагы бизде ошол өзүбүздүн продукциябыз менен көлөмдөрдү көбөйтүп туруп анан ошол сатканга да мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калат. Президентке Казакстан менен Монголиянын элчилери ишеним грамоталарын тапшырды. Дипломаттар кайсы багыттагы кызматташтыкка басым жасашаары кабарчыбыздын репортажында. Үлкен келисимдер бар, шарттар бар. Соны сапалы түрдө орундоо менин басты миссиям болот, басты міндетім болот. Кыйраган имараттардын ордуна мамлекеттин башкы борборлору курулду. Ынтымак Ордо жана Ырыс Ордонун мурдагы жана азыркы абалы бүгүнкү чыгарылышта. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргыз Республикасына мамлекеттик сапары менен келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Сапардын жыйынтыгында мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанаттарга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына жана башка иш-чараларга катышат. Кытай Эл Республикасынын төрагасынын алдыдагы мамлекеттик сапары бекем достук, өз ара ишеним жана колдоого негизделген Кыргыз-Кытай мамилелерин мындан ары чыңдоодо маанилүү кадам болуп калат. Сиань шаарында Кыргызстандын транспорттук логистикалык борбору курулат. Долбоор үчүн Кытай тарап Кыргызстанга 9 гектар жер тилкесин берет. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Түйүн Кытайдан жүк жеткирүүнү жеңилдетип, өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Мультимодалдык борбордун өзгөчөлүгү жана өлкө үчүн мааниси тууралуу кесиптешим Сүйнай Тагаева айтып берет. Кытайдын ири транспорттук түйүнү Сиань шаарында Кыргызстан үчүн жаңы логистикалык борбор түзүлөт. Долбоорду Кыргызтранс Инвест компаниясы ишке ашырып, аталган түйүнгө темир жол терминалы дагы кирет. Бул үчүн Сиань шаарынан Кыргызстанга 9 гектар жер тилкеси берилет. Долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу толук ишке киргенге чейин эле жаңы каттамды жолго коюуга багытталган. Сиань шаарына балама Алла Таала ору берген, бирок балам анан мен эле жалгыз каламда жашоодо ошондой эле сезилет. Балам атумар, ТЦП, врожденный паралич. Балам 6 жашта. Балам ооруганда кадимкидей чогуу тырышып, бүт денем кыйналат. Бир Алла билет. Бул оору менен балам өмүр бою жашайт, больницадан басып чыгат деп эч үмүтүм үзүлбөйт. Жанымда күчтүү эркек болгондо мынтип кыйналбайт болчумун. Сиздин эң чоң максатыңыз? Балдарым менен тынч жашасам дейм. Ошол эле максатым. Кыргыз эли жардам бере алат. Мен Аллага ишенем да. Алла Тааланын казынасы аябай чоң да. Эгер Аллах берем десе, элдерди Кыргыз элин себепчи кылып берет деп ишене алам. Кашкарга чейин жүк темир жол аркылуу, андан ары Кыргызстанга автотранспорт менен жеткирилет. Учурда борбор үчүн 30 жүк ташуучу унаа даярдалууда. Алар Кашкардан Ошко чейин жүк ташып, андан ары товарлар темир жол аркылуу жөнөтүлөт. Мындай мультимодалдык система жүктөрдү үзгүлтүксүз жеткирүүгө шарт түзүп, электрондук сооданын өнүгүшүнө дагы өбөлгө түзөт. Кыргызстандагы электрондук соодага ошол тармакты өнүктүрүү жагына аябай чоң таасир этет. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бардык жактар санарип өтүп кетип атат. Ошону менен биргеликте соодадагы, электрондук соодадагы өсүп атат. Бүгүнкү күндө электрондук сооданын обороту Кыргызстанда почти $500 миллион жетип калды. Урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде Кыргызстаныбыз жакынкы 4-5 жылда чоң электрондук трансчегара электрондук соода жана логистика хабка айланыш керек.
Кыргызстан чет өлкөлөрдө логистикалык инфраструктура түзүү боюнча башка долбоорлорду дагы ишке ашырып жатат. Мисалы Бириккен Араб Эмираттарындагы Кезат экономикалык аймагында Халифа портуна жакын жерде логистикалык борбор жана бажы зонасын уюштуруу боюнча келишим түзүлгөн. Биз мына ээпке киргенден бери, канча жылдан бери дүйнөлүк жанакындай ар кандай стандарттар менен уже иштегенди үйрөнүп калдык. Демек биз деген ошол Абу Дабиге сата турган продукциябыз бар, Кытайга сата турган продукциябыз бар. Анан ошол Абу Дабиден көрдүк, ошол жана бизде аякта көп баалыбызды, жаңгактарыбызды, дагы ошондой азык-түлүк продукцияларыбызды жакшы кабыл алышты дагы. Анан демек биз мына Сиайында азыр ошондой нерселерди ачып атканыбыз дагы ошол бир жакшы, ошонун бир уландысы деп айтып кетсек болот да. Эми ошол Кытай мамлекетине дагы биз деген ошол өзүбүздүн продукциябыз менен көлөмдөрдү көбөйтүп туруп анан ошакта сатканга да мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калат. Ал эми Ирандын Шахид Ражаи портунда соода логистикалык борбор түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Учурда долбоордун тарифтери, ижара акысы, салыктары жана портту пайдалануу шарттары боюнча Иран тараптын расмий жообу күтүлүүдө. Бул сапар Кыргызстан жакшы бир ыкмага ээ болуп атат. Менин боюмча келечекке биз Кыргызстан үчүн өтө көп баягы акча каражат, финансы жагынан көп бизге пайда болот деп ойлойм да. Ошентип Кыргызстан логистикалык инфраструктурасын эл аралык багытта кеңейтүүдө. Сиандан Перс булуңуна чейинки борборлор жүк агымын көбөйтөт, өлкөнүн транзиттик маанисин арттырат. Сүйнөй Тагайба, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Ошондой эле Кыргызстанга Казакстандын жана Монголиянын президенттери келет. Коноктордун ШК плюс саммиттерине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуу үчүн келишин президент чоң кубаныч менен күтүп жатканын белгиледи. Аталган эки өлкөнүн элчилери Абылкайыр Искаков менен Текш Жаргал Демчик Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырды. Дипломаттар кайсы багыттарда кызматташтыкка басым жасайт, кабарчыбыз баяндайт. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев ШК жана ШК плюс саммиттерине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына катышат. Коңшу өлкөнүн лидеринин келишин чоң кубаныч менен күтүп жатканын Садыр Жапаров Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Абылкайыр Искаков менен жолукканда билдирди. Элчи мырза Садыр Жапаровго ишеним грамотасын тапшырып, дипломатиялык миссиясын баштады. Казыркы таңда енді эки башчынын арасында үлкен ынтымактастык бар, жиі кездесүүлөр бар осы Орталык Азия алаңында. Сондықтан үлкен келісімдер бар, шарттар бар. Соны сапалы түрде орындау менин басты миссиям болот, басты міндетім болот. Сонымен қатар экономикалык және инвестициялык салаларда ары карай тереңирээк осы жұмысты жаңа деңгейге шығару биздин алдымызда, элчиликтин алдында басты міндетimiz болуп табылат. Садыр Жапаров Абылкайыр Искаков менен кыргыз-казак кызматташтыгын талкуулады. Эки боордош өлкөнүн соода экономикалык, отун энергетика тармагындагы кызматташтыгын кеңейтүү, чек ара инфраструктурасын жакшыртуу жана маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүү маселелерин талкуулады. Барлык элчилик кызметкерлери осы багытта бар күч-жігерин салат. Сондықтан эч кандай күмөн жок, осы күн тартибинде турган эки элдин арасындагы ынтымактастык ары карай дамуу жолунда болот деп сондай сенимдемин. Алдыдагы ири иш-чараларга Монголиянын президенти Ухнагин Хорелсухтун дагы келиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Монголиянын элчиси Текш Жаргал Демчик Садыр Жапаровго ишеним грамотасын тапшыруу аземинде маалым болду. Себя чувствую как дома. Мен өзүмдү үйүмдө жүргөндөй эле сезип жатам. Баары кыргыз деп ойлоп, саламатсызбы деп учурашат. Мен да кыргызмын дейм. Кыргыз жана монгол тилиндеги 20-30% сөздөр, аталыштар окшош. Мисалы унаа, борсок сыяктуу сөздөрүбүз бирдей. Монголиянын элчиси менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, транспорттук байланыштарды чыңдоо, маданий гуманитардык багыттагы алакаларга көңүл бурулду. Элчи мырза 3 багытка басым жасай турганын айтты. Транспортная. Биринчи транспорттук байланыштарды чыңдоо. Монголия, Кытай, Россия бул тармакта келишимге кол койгон. Менин милдетим Кыргызстанды 2-3 жылда кошуу. Бишкек Үрүмчү Улан Батырдын аралыгы 3500 чакырым.
Тоолуу Алтай аркылуу болсо 4500 чакырымды түзөт. Бул биздин жана силердин логистикалык компанияларыңар үчүн абдан маанилүү. Экинчи соода экономикалык алака. ЕЭПтин алкагында активдүү иштөө. Үчүнчү багыт элдик дипломатия. Монголияда 12 миңдей этникалык кыргыз жашайт. Бул элдик дипломатия үчүн абдан кызыктуу тема. И торговые, экономические отношения. Садыр Жапаров элчилерге дипломатиялык ишмердигинде ийгиликтерди каалады. Кыргызстандын Монголия жана Казакстан менен достук жана өз ара пайдалуу мамилелери мындан ары бекемделерине ишеним артты. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Бир кезде Бишкек шаарынын тургундарынын эсинде калган Ысык-Көл мейманканасы жана мурдагы ВДНХ комплекси эгемендүүлүк жылдарында өзүнүн баштапкы маанисин жоготуп, пайдаланууга жараксыз абалга келген. Кароосуз калып, таланып тонолгон имараттардын ордуна бүгүн мамлекеттин маанилүү борборлору курулду. Ынтымак Ордо менен Ырыс Ордонун мурдагы жана азыркы абалы өзгөрүүнүн масштабы тууралуу кийинки сюжетте. Бир 1984 жылы курулуп, өз убагында эң сонун архитектуралык табылга катары бааланган Ысык-Көл мейманканасынын тагдыры эгемендик доорунда аянычтуу аяктаган. 2007 жылдан кийин конок үйдүн ичиндеги баалуу эмеректер, люстралар, жасалгалар уурдалып, атүгүл терезе каалгаларына чейин демонтаждалып ташылып кеткен. Дал ушинтип шаардын көркүн бузуп гана эмес, айланадагыларга кооптулук жаратып турган кароосуз аянттарды мамлекет элдин керегине жарай турган, эл аралык аренадагы кадыр баркына кызмат кыла турган маанилүү объекттерге айландыруу чечимин кабыл алган. 2021 жылдын 24 декабрында Ысык-Көл мейманканасынын имаратын демонтаждоо иштери башталган. Бирок буга жарандык активисттер, белгилүү саясатчылар жана шаар тургундары каршы чыгышкан. Алар бул кадамдарды шаардын архитектуралык тарыхын жана маданий мурасын өчүрүү катары баалашкан. Жакшы куюлган нерсени булар бузуп атат да. Ысык-Көл конок үйү. Тилекке каршы азыркы азаматтар бузабыз, анын ордуна башка имарат тургузабыз деген ойлору бар экен. Мейманкананын ордуна президенттин жаңы резиденциясы, Ынтымак Ордо административдик комплекси рекорддук убакта 2 жылдын ичинде курулуп, 2024 жылы пайдаланууга берилди. Мурдагы өлүк аймак өлкөнүн жаңы тарыхын жаза турган стратегиялык борборго айланды. Дал ушундай эле кейиштүү тагдырга 1974 жылы негизделген ВДНХ комплекси да тушуккан. Эгемен жылдардын башында көңүл сыртында калган жайдагы павильондордун дуалдары урап, чатырларынан суу өтүп, пайдаланууга жараксыз абалга келген. Комплекстин жерлери жана бөлмөлөрү ар кандай жеке ишканаларга, кампаларга, соода көркөлөрүнө жана унаа токтотуучу жайларга ижарага берилип кеткен. Павильондордун айланасындагы жашыл аймакты ото чөп басып таштанды төгүлүүчү жайга айланган. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын башында эл чарбасынын жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн имараты буздурулуп, анын ордуна мамлекеттик каражатка заманбап Ырыс Ордо конгресс борбору тургузулду. Калаанын архитектуралык көркүн ачкан негизги визиттик карточкаларынын бири болчу борбор мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда пикирлерин айтышты. Өзү тарыхый окуя деп эсептейм. Бул кыргыз элине түбөлүк кана турган мүлк болуптур. Кут болсун деп айтар элем. Шуну курган кишилерге чоң рахмат айтышыбыз керек. Бул жер мен мындай таасирлендим. Заманбап стиль менен мындай историялык мотивтер айкалышыптыр. Бул залдарда, бул кабинеттерде
эң урматтуу, эң сыйлуу, эң жогорку даражадагы конокторду дагы уялбай тосуп алса болот. Жаңы имаратка Ырыс Ордо деген аттын берилиши да жөн жерден эмес. Президент саясаттагы эски жаңы дөшалардын баарын дал ушул Ырыс Ордого чогултту. Муну менен өлкө башчысы жалпы кыргызстандыктарды өткөн жылдардагы каталардан сабак алып, өлкөнүн келечеги үчүн жеке амбицияларды таштап, бир туунун астында биригүүгө чакырды. Жаштарга болсо улуу мундун бири-бири менен акыйнек айтышкан саясий каталарын кайталообого үндөдү. Учурдан пайдаланып, жалпы жаштарга бир насаат айта кетейин деп турам. Мына ушул залда эгемендүүлүк алган 35 жылда мен саясатчымын, мен чиновникмин, мен кыйынмын деген дөшалардын 100% чогулуп олтурабыз. Эгемендүүлүк алган 35 жылда биз бири-бирибиз менен акыйнек айтышып, болор болбос маселелерге демагог болуп, популисттик куру кыйкырык кылып, бири-бирибизге жалган жала жабыштырып, түндүк түштүк болуп бөлүнүп келдик. Бирок мамлекетибиз жарытылуу жакшы бир ийгиликке жетишкен жок. Ошондуктан силер, урматтуу жаштар, биздин муундун ушундай терс жагынан үлгү албай, жакшы жактарынан үлгү алып, ынтымактуу жана биримдиктүү болуп, келечекке ишенимдүү көз караш менен карап, күчтүү Кыргызстанды курууну улантып кетишиңиздер керек. Ошентип мурдагы кароосуз калган, таштанды баскан аймактардын заңгыраган борборлорго айланышы коомдо. Президенттин администрациясында өлкөнүн ички рыногун күйүүчү майлоочу материалдар менен камсыздоого байланышкан маселе талкууланды. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Акунбеков муунай заттарына байланыштуу маселелерди тескеген мамлекеттик органдар жана муунай ташыган компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушуп, актуалдуу маселелер жана алдыдагы пландар каралды. Жыйында негизинен экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, өлкөнүн калкын күйүүчү майлоочу материалдар менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу айтылды. Экономиканын субъекттерине мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында Минкап тарабынан аткарылып жаткан иштер талкууланып, жыйынтыгында бир катар жетекчилерге тапшырмалар берилди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун алкагында Манас шаарында Жалал-Абад түштүк темир жол станциясы салынат. Курулуш ушул жылдын октябрь айында башталып, 2027 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Учурда долбоор жана курулуш өтө турган аймак даярдалды. Станцияда поездердин жүрүшүн көзөмөлдөгөн жана алардын жайгашкан жерин аныктаган темир жолду башкаруу борбору түзүлөт. Ошондой эле поездерди техникалык тейлөө жана оңдоо үчүн атайын жай курулат. Станциянын имараттары менен курулмаларынын жалпы аянты 45.000 чарчы метрди түзөт, анын ичинен 6.600 чарчы метр жүргүнчүлөрдү тейлөөчү темир жол бекетине бөлүнөт. Бишкекте 100 өнөр жай ишканасы 2026 программасынын алкагында 3 жаңы өндүрүш объектисин ишке берүүгө даярдалууда. Алардын катарында трансформаторлор, даяр тамак аш азыктарын жана металл конструкцияларын чыгара турган ишканалар бар. Кыргыз трансформатор ишканасы жылына 1000ге жакын трансформатор өндүрүп, 50ге чейин адамды жумуш менен камсыз кылат. Ал эми полибетондун кошумча кулинардык цехинде 200дөн ашык жаңы жумуш орду түзүлөт. Буга катар флагман компания заводунда жылына 6000 тонна металл конструкциялары жана металл буюмдары чыгарылып, 35 адам жумуш менен камсыз болот. Бүгүн шаар мэри Айбек Жунушалиев объектилердин даярдыгы менен таанышып, жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоо боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Акыркы 3 жыл аралыгында Ош облусунун аймагында 400дөн ашуун өндүрүштүк ишканалар жаңыдан салынып пайдаланууга берилди. Алардын көпчүлүк бөлүгү Кара Суу районуна туура келет. Завод фабрикалардын көбөйүшү менен аймакта жумушсуздук маселеси да четинен чечилүүдө. Айрым ишканаларда жыл бою вакансия толбогон учурлар бар. Кесиптешим Кенжебүү Мамасадыкова облустагы акыркы 5 жыл аралыгындагы өзгөрүүлөргө сарасеп салды. Евразия Групп индустриалдык логистикалык борбору Кара Суу районундагы ири өндүрүштүк ишканалардын бири. Мекемеде айына 60.000 данага чейин кийим тигилип, Орусия, Казакстанга экспорттолот. Учурда 130га жакын жумушчу иштеп жатат. Жөнөкөй кызматкерлерге кылган ишине жараша 25-30 миң сомдон баштап $1000 чейин айлык акы берилет. Биз ишканада постоянно 20-30 вакансия ачык. Постоянно ачык. Машиналарыбыз бар, запас. Келип кеңири иштесе болот. Үйрөнөм десе, конечно, Алла кааласа биз ошол определенный бир жумача бир адам коебуз, жардам беребиз, үйрөтөбүз. В данный момент бизге технологдор жетишпей атат.
опыты бар, жумушуну так биле турган, пунктуально жакшы так иштей турган технологдор боло турган болсо биз дайырбыз алышка сразу бүгүндөн баштап, эртеңден баштап. Мен 4 баладан кийин миграцияга чыгып кеттим. Наргүл Матанова азыр ишканада жалгыз технолог. Ал өндүрүш башталгандан бери иштеп жатат. 6 баланын энеси буга чейин чет элде миграцияда да жүрүп келген. Ал өз кесибин мыкты билген адистер үчүн Кыргызстанда деле жогорку маяналуу жумуш орундары көп экенин белгилейт. Башкалар сыяктуу эле чет мамлекеттерге чыгып деле иштеп жүргөн, бирок ошол убакытта үйдө кыйынчылык жаралат, балдар каралбай калат. Алардын тарбиясы бузулат. Эң негизгиси ошол ишти сүйүп жасаш керек, жоопкерчиликтүү болуп аткарыш керек. Анан ошол өзүңдүн тажрыйбаңа жараша акчасы жакшы төлөнөт да. А бул жакта өзүңдүн үйүңдө, жаныңда балдарың, жакындарың менен бул жакта эле иштеп жашаган жакшы. Кара Суу районунда өткөн жылы 20га чукул өндүрүштүк объект курулса, быйыл 15 ишкана курулуп колдонууга берилүү алдында турат. Акыркы 5 жылдан бери райондо алардын саны 50дөн ашты. Натыйжада 3000ден ашуун кошумча жумуш орду пайда болду. Бул өз кезегинде аймактагы элдин социалдык жагдайын жакшыртууга да чоң түрткү берүүдө, дейт район жетекчиси. Мурун ишканалардын саны аз болгондуктан бизден 1 миллиард 200 сом, ушунда 200 миллион сом акча гана чогулта турган болсо, азыркы күндө 5 миллиардтан ашып кетти. Ушул налогтун, салыктын эсебинен, ушул көп төлөмдөрдүн эсебинен чогултулган акча каражаттардын суммасы 6 миллиондон ашып кетти. Болжолдуу эсеп менен бир 1200дөй жумушчу жетишсиз болуп атат. Анткени бизде өзүбүздө жумуш ордун турат, бирок ошол жергиликтүү калктарда киргенге баягы таппай калып атабыз да. Ал эми жалпы Ош облусу боюнча акыркы 3 жыл ичинде 400дөн ашык ишкана курулуп, 3,5 миңге чукул жаңы жумуш орду пайда болду. 2024 Ош облусунун аймагында 128 ишкана түзүлүп, 1394 жумуш орду түзүлгөн. Жалпы инвестиция 2 миллиард 545 миллион 600 миң сомду түзгөн. 2025 жылы 125 ишкана түзүлүп, 1474 жумуш орду пайда болгон жана инвестициянын көлөмү 5 миллиард 963 миллион сомго жеткен. 2026 жылдын 6 ай ичинде 48 ишкана түзүлүп, 387 жумуш орду пайда болуп, 140 миллион сомдук инвестиция тартылды. Ош облусунун аймагында акыркы 5 жыл аралыгында жумушсуз жарандардын саны дээрлик 2 эсеге кыскарган. 2021 жылы 29646 жаран жумушсуз деп табылса, 2025 жылдын жыйынтыгында расмий жумушсуздардын саны 17943 адамды түзгөн. Ошол эле учурда ишкана мекемелерде бош орундардын саны жыл санап көбөйүп жатат. 2021 жылы 2363 бош орун болсо, 2025 жылдын жыйынтыгында 3364 вакансия бош турган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата 9 долбоор даярдалып атат. Бул инвестициянын көлөмү да чоң, жумуш орундар да көп түзүлөт. Жалпы Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан бекитилген 100 долбоорго бизден 19 ишкана кирген болчу. Биз кошумча дагы бирди кошуп 20 ишкананы берип атабыз. Ошонун 9 ишканасы эгемендүүлүк күнүнө карата ачылып пайдаланууга берилсе, ал эми калган 11-и жылдын аягына чейин ачылып ишке берилет. Дагы кошумча бир 4-5 ишкана кошулуп калса, бир 25-26 ишкананын тегеретисинде болуп калат деген үмүттөбүз. Ош шаарында да жыл санап жумуш орундары көбөйүп, жумушсуздардын саны кыскарып жатканын адистер белгилешет. Ош шаардык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы кайрылгандарга 2 ирет жумуш сунушташат. Калоочуларга шаардагы кесиптик лицейлерден билим алууга да мүмкүнчүлүк түзүп беришет. 2024 менен 2025 аралыгында 68,7%ке иш орду көбөйдү десек болот. Ал эми бизде Ош шаарындагы бош жумуш орундары бизге Ош шаарындагы ишкана мекемелеринин берген маалыматы боюнча жалпы бүгүнкү күндө 6 айлыктын маалыматы боюнча бизде 676 жумуш орду каралган. Шаарда көбүрөөк өндүрүштө эмес, курулуш тармагында жумушчулар жетишпейт, ошондуктан көп кабаттуу үйлөрдү салууда коңшу мамлекеттен да кара күч тартылган учурлар бар. Кенчеби Мамат Садыкова, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.
Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев Жалал Абад облусуна болгон иш сапарын алкагында Сузак районундагы бир катар объекттердин абалы менен таанышты. Анын ичинде жалгыз жаңга кайылында салынып жаткан өрткө каршы бөлүктүн имараты, Көгар дарыясынын жээгиндеги коргоочу дамба жана Манас шаарындагы жаңы мектеп бар. Министр курулуш иштерин тездетип, объектилерди өз убагында пайдаланууга берүүнү тапшырды. Сузак районунун Көгар тайыл аймагына караштуу жалгыз жаңга кайылымда райондук өрткө каршы кызматтын атайын бөлүгүнө жаңы имарат курулууда. Объекттин ишке кириши аймактагы 33 миңден ашуун калктын, ошондой эле Манас Казарман автожолунун жана эгин талааларынын өрт коопсуздугун камсыздоого шарт түзөт. Көгар айыл өкмөтүнүн жалпысынан тейлейт десек болот. Жанаша жайгашкан Багаш айыл өкмөтүнө да барат. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул Көгар айыл өкмөтүндө көп көлөмдөгү көп жерде дан эгиндер эгилет. Бирок курулуш белгиленген мөөнөттө бүтпөй, иштин жүрүшү жайлап калган. Объектти куруп жаткан компания жумуштарды аягына чыгара элек. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев тиешелүү жетекчилерге ишти тездетип, имаратты кыска мөөнөттө пайдаланууга берүүнү тапшырды. Объективде мындай маселелер бар да, бүтпөй жатканбыз. Но быйылкы 2-3 айдын ичинде бул буюрса бүтөт. Азыр биз ошо атайын келип, акча каражаттарын тактап, ушуну бүтүрүүгө аракет кылабыз. Башталган иш аягына чейин чыгыш керек. Министрдин облустагы иш сапары Манас шаарынын четиндеги Көгар дарыясынын жээгинде уланды. Бул жерде суу жээкти суу ташкындарынан коргоо үчүн дамба курулуп жатат. Адистердин маалыматына караганда, авариялык абалдагы 6700 метр жээкти бекемдөөгө каражат бөлүнгөн. Былтыр анын 350 метрине тосмо коюлса, быйыл калган бөлүгүн бекемдөө иштери жүрүүдө. Өзүңүздөр көрүп тургандай дарыянын түшүп атат. Ошого байланыштуу дамбадагы ылдыйга түшүп, анан долбоордун негизинде ылдыйга түшүрүптүр, анан жасалып атат. Коргоочу азыр министрдин тапшырмасы боюнча тез арада бүтүргүлө деген тапшырманы берди. Сапаттуу бүтүргүлө деген. Азыр ошонун үстүндө сапаттуу бүтүргөнгө аракет кылып. Андан соң Канатбек Чыныбаев Манас шаарынын Лавданкар айылындагы жаңы мектептин курулушу менен таанышты. Билим берүү мекемеси өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө жана Эрик долбоорунун колдоосу менен салынууда. 500 окуучуга ылайыкташкан мектеп заманбап талаптарга жооп берген шарттар менен курулуп жатат. Бул жерде мурда эскилиги жеткен, пайдаланууга жараксыз бир кабаттуу мектеп турган. Бул мектептердин өзгөчөлүгүн айтсак, ичтеринде атайын жанагы өзгөчө балдарга дагы колдонсо болот. Себеби лифттер бар, пандустар бар. Бүт мына жада калса хореография атайын кабинеттерине да каралган. Долбоордун алкагында бүт ичинде эмеректин баары, столовый, библиотека баары эмеректер менен жабдылат. Канатбек Чыныбаев Жалал Абад облусундагы иш сапарынын алкагында Сузактан соң Базар Коргон, Ноокен жана Аксы райондорундагы бир катар объектилердин абалы менен таанышууну улантат. Иш сапардын жүрүшүндө курулуш иштеринин сапатына, коопсуздук чараларына көңүл бурулат. Устойчивый зданияларда алардыкы могул жер кирпич, а здесь бетон. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад облусу. Бишкекте трансформатор чыгаруучу заводдун курулушу аяктады. Ишкана жылына 1000ден ашык трансформатор өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Анын ишке кириши менен 50ге жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Объекттин ачылышы эгемендүүлүк күнүнө пландалууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Азыр биз трансформатор чыгарган ишканада турабыз. Учурда бул жерде курулуш иштери аяктап, жабдуулар толугу менен орнотулуп бүткөн. Объекттин ачылышы эгемендүүлүк күнүнө пландалууда. Бул завод жылына 1000ден ашык трансформатор чыгара алат. Трансформатордун тетиктеринин сапаты жогору. Алар Беларустан алып келинет. Анткени өлкөдө бул продукцияга суроо талап жогору. Беларустан трансформатору качество жагынан биздин рынокто эң алгачкыларды ээлейт да. Ошол үчүн Беларусиянын комплектүүчүлөрү келип, биз өзүбүздүн отечественное производство кылып чыгарабыз бул жака. Азыркы учурда өлкөдөгү трансформаторлордун дээрлик 70% эскилиги жетип, алмаштырууга муктаж. Ал эми бул завод ишке киргенден кийин алгач Кыргызстанды камсыздайт, андан кийин башка жакка экспорттолот. Ошондой эле бул жабдуулар башка өлкөдөн алып келгенге караганда мында 15% арзан. Курулуш 2025 жылдын сентябрь айында башталып, 1 жылдын ичинде аяктады. Ишканада 50ге чейин жумуш орду түзүлөт. Заводдо ар кандай кубаттуулуктагы, тагыраагы 40тан 1600 киловатт амперге чейинге трансформаторлор чыгарылат. Биздин трансформаторлор ушул жерден чогулат. Чогулуп бүткөндөн кийин эле
лабораторияга келет, лабораториядан баардык текшерүүдөн өтөт, майы жок. Лабораториядан баардык текшерүүдөн өткөндөн кийин майы куюлганга кетет. Майын вакуумный дегазационный устройство менен майын куюп, баардыгын вакуум кылып, анан кийин дагы майы менен текшерүүгө келет экинчи ирет. Текшерүүдөн өтүп баардык сапаттары каралат, баардык текшерүүдөн өтөт, анан кийин пломбалар басылып сатыкка кетет. Ушуну менен жалпы Бишкек шаарында 4 өнөр жай ишканасы курулууда. Алардын 3-өө эгемендүүлүк күнүнө карата ишке кирет. Анын натыйжасында 500дөн ашык жумуш орду түзүлөт. Сөзсүз түрдө мэрия ар бир шаар аймагында ачылып аткан ишканалардын ачылышына өзүнүн дагы тиешеси бар. Анткени ошол ишканага баруучу жолдон баштап, ал жерге тартылуучу суулардан баштап тиешелүү бүт ошол коммуникациялар деп коюшок, ошол коммуникациялардын баарын дагы мэрия өз убагында тартып, алардын дагы өз убагында ачылышына дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Курулуп жаткан объекттер 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоордун алкагында ишке ашырылууда. Анын негизинде өлкө боюнча 113 өндүрүш ишканасы пайдаланууга берилет. Бул заводдор миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактардын өнүгүшүнө жана экспорттун өсүшүнө салым кошот. Бермет Ушункулова, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР, Бишкек. Эми программанын экинчи бөлүгүнө өтөбүз, андагы темалардан кыскача. Лейлек районунда милиция айылдарда элге сервистик тейлөө көрсөтүүдө. Райондун борборуна алып келүүгө эмес, жеринде элдердин арыздары болсо кабыл алып иш алып барабыз. Бишкек шаары кеңейип, айрым көчөлөрдүн аттары өзгөрдү. Бир нече аттары бар узун көчөлөрдүн аталыштары да кыскарды. Кабарчыбыздын репортажында кенен Ол күрөш боюнча спортчу Айжан Анарбекова дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кызуу даярданууда. Анын күнүмдүк машыгуусу тууралуу бүгүнкү программада. Мен үчүн чоң сыймык, мен үчүн чоң жоопкерчилик, мен үчүн чоң бир намысты коргоо максатында болуп жатат.